Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах субханала тааланын жардамы менен буга чейинки болгон биз китебибизди бүтүрүп аягына чыгарган болчубуз. Кайтарылбаган дуа деп ошону бүтүрдүк. Эми бүгүнкү күндөн баштап иншалла Аллах тааланын жардамы менен жаңы китепти баштап жатабыз. Бул деген өзүнчө да жаңы илим тууралуу, сира тууралуу иншалла. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям өмүр баяны тууралуу бир иншалла биз башталыш катары бир кыскача китепти окуйбуз да иншалла. Бүгүнкү күндөн ар экинчи күнүн иншалла ошо шам менен куптан ортосунда иншалла Аллах тааланын жардамы менен. Анан биз окуй турган китеп бул ошол Уржузатул Ми'ия деген 100 саптан турган ошо ырсап катары жазган Ибн Абил Изз аль-Ханафи деген улуу чоң алым болгон. 792-жылы кайтыш болгон. Ошол улуу алымдын ошол 100 сап катарында 100 сап ырсаптар сыяктуу кылып касада деп коет да, илимий. Ошонун негизинде ошо 100 саптын ичине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам толук өмүр баянын ичине батырган да. Ошону өтөбүз да иншалла. Анан жаттап алам дегендер болсо, арабчасын жаттап алган да жакшы да иншалла. Ошону ырсап түрүндө жаттап алат дагы, анан кийин дайыма эсинде болот да. Анан 100 сапты эле көрсө жеңил бул дагычы. Толук өмүр баянды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол 100 саптын ичине батырган да. Анан ошол китепке бул ошол эле шейхибиз, биздин устаздарыбыздын шейх Абдуразак аль-Бадрдын хафизахулла, Аллахын сактаган болсун, түшүндүрмөсү менен бирге окуйбуз да. Эми шейхтин сөзүн баштап келе берсек, мына бул китеп бул китепче. Бул ошо шейх Уржузатул Ми'ия деген ошонун азыр биринчи шейхтин дагы сөзүн окусак, анан ошондо түшүндүрмө болот да өзү. Биринчи айтат: Алхамдулиллахи раббил аламин, алламдардын Роббиси болгон Аллахка мактоолор болсун. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, күбөлүккө келтирем, Аллахтан башка сыйын таттыктуу зат жок. Вахдаху ла шарика, ал жалгыз, андан эч бир күбөлүгү жок. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, жана күбөлүк келтирем Мухаммад анын кулу жана элчиси. Саллаллаху ва салламу алейхи ва аля алихи ва асхаби ажмаин дейт. Салам салават айткан соң, андан соң дейт. Дароо эле которуп кете беребиз. Эч жашыруун эмес дейт, ар бир мусулманга пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуудагы кандай бир чоң улуу пайдалар бар экендиги бул ар бир мусулманга жашыруун эмес. Жана мунун өзгөчө берекелүү бир таасири бар. Жана көптөгөн мунун өтө чоң мунун пайдалуу бир мөмө жемиштери бар. Ар бир мусулманга анын пайдасы бул дүйнөсүндө жана акыретинде жакшылык менен кайта турган чоңдогон мунун жакшы жемиштери бар дейт. Анткени анын өмүр баяны, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам анын өмүр баяны бул эң жакшы өмүр баян болуп эсептелет. Эң жакшы, эң артык болгон, Аллах тааланын пенделеринин арасынан болгон эң таза, эң артык болгон адамдын өмүр баяны болуп эсептелет да. Бул деген таквалардын имамул муттакин, таквалардын имамы болгон, жол башчысы болгон, бардык адамдарга кудба, үлгү болгон адамдын, жана ар бир адам баласынын бардыгынын төрөсү, сыйыт деп коет, ошо төрөсүнүн өмүр баяны. Жөн эле өмүр баяны эмес да, бир кайсы бир адамдын же бирөө бул өзгөчө адамдын. Анткени мунун пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуп үйрөнүүдө бул эмнени окуп үйрөнүп атабыз? Бул биз деген Аллах субханаху ва таала пенделерге үлгү кылган адамдын өмүр баянын окуган болобуз да. Жөн эле адам эмес да. Анткени Аллах таала Кур'анда айткан: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана ярджуллаха вал яумал ахир ва закараллаха касира" дейт. Силер үчүн Аллахтын элчисинде эң сонун үлгү болду деген. Аллах субханаху ва таала өзү Кур'анда Ахзаб сүрөсүнүн 21-аятында өзү айтат, Аллах таала айтат: Аллахтын элчисинде саллаллаху алейхи вассалам, Аллахтын элчисинде силер үчүн эң жакшы үлгү болду дейт. Көрдүңөрбү? Бул эң жакшы үлгү демек биз үчүн, биз аны үлгү катары сезип, анын артынан ээрчип турган адам бул ким экен? Аллах тааланын сөзүнүн негизинде бул ким экен? Аллахтын элчиси. Аллах субханаху ва таала өзү айтып атат. Аллахтын элчисинде силер үчүн эң жакшы үлгү болду дейт. Ким үчүн дейт? Аллахка үмүт кылгандар үчүн, жана кыямат күнгө үмүт кылгандар үчүн, жана Аллахты көп эскергендер үчүн дейт да. Ошолор үчүн негизинен баарыбызга бул эң жакшы үлгү бул Аллахтын элчиси да.
жана анын өмүр баянын окууда адам канчалык тереңдеген сайын, тереңирээк жакшылап көбүрөөк үйрөнгөн сайын ошончолук ага болгон сүйүүсү жүрөгүндө тереңдей баштайт. Ошондой эле анын ошол пайгамбарга болгон сүйүүсү анын көкүрөгүндө кенен болуп чоңое баштайт, көбөйө баштайт дейт. Алейхиссалату вассалам. Ошондуктан анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан хадисинде لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, эч кимиңер ыйман келтире албайсыңар дейт. Мумин болбойсуңар качан мен ал үчүн анын ата энесинен дагы, анын баласынан дагы, баардык адамдардан дагы мен ага сүйкүмдүүрөөк болмойнча деген да. Көрдүңүзбү? Бул хадис деген имам Бухари жана имам Муслим келтирет. Анас ибн Маликтен келген хадис. Сахих хадис. Көрсөтөрү, тасдикталган хадис. Сахих хадис. Эмне деп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Эч кимиңер силердин араңардан толук ыйман келтире албайсыңар дейт. Мумин боло албайсыңар качан мен ага эмне дейт? Ата энесинен дагы дейт, ата энесинен дагы, балдарынан дагы, баардык адамдарда сүйкүмдүү болмойнча дейт. Көрсөтөр, демек баардык адамдардан дагы эң бизге сүйкүмдүү ким болуш керек экен? Аллахтын элчиси болуш керек да. Аллахтын элчиси. Ошондо толук ыйманыбыз толук болот. Аллахтын элчисинен дагы сүйкүмдүү, Аллах субханаху ва таала андан дагы болуш керек. Эми бул хадис сахих. Анан буякта пайда катары айтып кетели, мына сабактарда, буга чейинки сабактарда дагы мындан кийин дагы айтып жүрөбүз. Хадис сахих деп айтылгандан кийин, хадис тасдикталган хадис дегенден кийин имам Шафиин Рисала китебинде, акыйда китептеринде дагы айткан сөзү бар, такшы пайдасы бар да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих деп, андан сахих болуп тасдикталып бир хадис келген болсо, ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сага сен өзүң алдыңда сага айткандай сыяктуу деген да. Сен ошого күбө болуп тургандай деген да. Көрсөтөрү? Ошондон бул хадис качан айтылып атканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгенде, биз деген буга кайдыгер карабаш керек да. Демек бул хадис пайгамбардан кийин айтылдыбы, демек бул өзүнөн биз угуп аткандайбыз. Эгерде шарт менен кандай? Эгер тасдикталган болсо. Тасдикталган хадис болгон болсо, демек бул ошо пайгамбардын өзүнөн уккандай, биз күбө болгондой болуп эсептелет. Көрсөтөрү? Ошондон жанагындай кээ бир адамдар хадис айтса кайдыгер кылып ага моюн сунмагандар, көрсөтөрү, абалдар өтө кооптуу. Пайгамбар өзүнүн жанында турганда ага пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бирдеме деп айтса, жок, андай эмес деп, ал менен ошо кайша айта алат беле? Жок, кечирип кой, бизде андай нерсе жок, менин мазгабымда андай жок, бизде андай кылынбайт, же башка сөздөрдү айта алат беле? Андай болду. Ошондон имам Шафии ошо далил келтирген. Ошондой сыяктуу адамдарга качан хадис келгенде кабыл албай коюп аткан адамдарга ошондой айткан. Хадис тасдикталгандан кийин ал пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сен күбө болуп аткандай, айтып атканда күбө болуп тургандай эле сыяктуу деген да. Кантип муну кабыл албайсың деген да. Ошончо бул дагы хадис сахих. Жана дейт, анын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окууда өтө улуу таасири бар дейт пенде үчүн. Анткени ошону окуп үйрөнгөн соң анан пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчи алат адам. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчигибиз келет да туурабы, мусулмандар болгон, мусулмандар биздин максатыбыз пайгамбардын артынан ээрчүү. Мухаммаду Расулуллах деп күбөлүк келтирдикпи? Мухаммад Аллахтын элчиси деп. Демек биз анын артынан ээрчибиз деген күбөлүк келтиремиз да. Анан ошондуктан биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан кантип ээрчи алабыз? Ошону толук жүзүнө качан ашыра алабыз? Качан анын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын окуган болсок. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан биз ээрчи турган болсок, анда эмне болот? Анда Аллах субханаху ва тааланын сүйүүсүнө жетебиз. Аллах тааланын сүйүүсүнө жетебиз да. Аллах таала Кур'ан айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни" дегенде, айткының дейт, айт дейт. Эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда менин артыман ээрчигиле дейт. Көрсөтөрү, Али имран сүрөсүндө Аллах субханаху ва таала пайгамбарыбызга саллаллаху буйрук кылган. Саллаллаху алейхи вассалам буйрук кылган. Айт дейт адамдарга. Силер эгерде Аллахты сүйсөңөр, анда менин артыман ээрчигиле. Дейт Аллахтын элчисинин артынан. Ошондо дейт, эмне дейт? Юхбибукумуллах, ошондо Аллах силерди сүйөт. Ва яхфир лакум зунубакум, жана күнөөлөрүңөрдү кечирет. Аллаху гафурур рахим, жана Аллах субханаху ва таала эмне дейт? Кечиримдүү, ырайымдуу дейт да. Көрсөтөр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын артынан ээрчисек, демек Аллах тааланын сүйүүсүнө жетет экенбиз. Аллах тааланын сүйүүсүнө ошентип жете алабыз. Жөн эле өзүбүз каалагандай, бир кандайдыр бир өзүбүзгө ойдо келгендей ибадат кылып эле, оюбузга келгендей динди карманып, ошентип жүрүп Аллах сүйүүсүнө жете алабызбы? Жок, андай эмес. Аллах субханаху ва тааланын өзүнүн сөзү менен биякта кантип Аллах таалага жакындай алабыз, кантип анын ыраазысына жете алабыз, кантип анын сүйүүсүнө жете алабыз? Аллах таала өзү айтып берип атат. Кандай жол менен экен?
анын элчисинин жолун ээрчүү менен. Аллах субхана тағаланың бұл сөзі да. Эми Аллах субхана тағаланың біз сүйүүсүнө жеткен болсок, мунун мааниси кандай? Демек анын Аллах субхана тағаланың ыраазысына жеткен болобуз. Ыраазысына жеткен болобуз биринчиден, экинчи азабынан сак болобуз деген сөз. Анткени Аллах субхана тағала сүйгөн пендесин, демек андан ыраазы болот деген маани. Демек ыраазы дагы болот, демек алар сүйгөн пендесин азаптабайт дагы. Көрсөңөр кандай гана чоң деген көптөгөн мындай жакта жакшылыктар бар. Кандай кантип ага жете алат экенбиз мунун баарысына? Пайгамбардын артынан ээрчүү менен. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчүү менен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кантип артынан ээрчи алабыз? Анын жолун кантип кармана алабыз эгерде аны билбесек? Көрсөңөр, ошондон мына ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам анын өмүр баянын, анын жашоосун, анын жолун, анын динин үйрөнүшүбүз керек да. Ошондон бул сабактарды баштап жатабыз. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жакшы туура үйрөнө турган болсок, ошондо биз толук анын артынан иншалла ээрчи алабыз да. Анткени шейх айтат, пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам артынан ээрчүү бул деген анын жолун билүүдөн негизделип чыгат дейт да. Анын жолун билсең, анан ээрчи аласың. Анын өмүр баянын билсең. Ошондон айтат, аалымдар, илим ээлери илгери дагы, кийинки убакта дагы, азыр дагы насран ва назман деп коет, мындай жөнөкөй тил менен дагы, ыр саптары түрлөрү менен дагы, кээ бирлери болсо чоң көп мындай кененирээк жазып, кээ бирлери болсо кыска жазып, ар түрдүү ыкмалар менен пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянына көңүл буруп, эмгектерин таштап кетишкен. Өтө ошол пайдалуу чыгарма эмгектерди жазып кетишкен дейт да. Ошол китептердин бири мына ушул кыскалык, мындай көп терең эмес, мындай кыскалык көзөлгөн дейт да. Өтө тереңдеп кирүү эмес, ашыкча тереңдөө эмес, кирбейт, эмне кыска эле. Мындайча айтканда, шейх айтат, баштап жатканга, илим алуу жолунда баштап жаткан адам үчүн мындай эшик болуш үчүн дейт. Жаңы ошо киришүү болуусу үчүн, андан соң, анан муну баштаган соң жакшы мындай кыскача түшүнүп алгандан кийин, андан кийин өзү кененирээк китептерди окуп, тереңирээк үйрөнүп алыш үчүн мына ушул өз алдыбызда болгон ушул китепче дейт да. Пайдалуу ушул манзума деп коет. Бул ыр сап түрүндө жазылган илимий эмгек. Ошол манзума деп коет да. Ушул манзума. Ушул уржуза деп коет. Уржуза тайиба фи сират набийина аль-карим дейт. Ошол биздин сүйүктүү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи өмүр баянына арналган ушул өмүр баян тууралуу ушул илимий ыр саптар. 100 саптан турат. Болгон эле 100 саптан турат. Анан бул кандай ыр сап эмнеси, кандай пайдасы? Бул деген мындай да, ыр сап түрүндө жазылганда аны жаттаганга жеңил да. Сөз ар бир сүйлөмү эмне болуп кетет? Мындай ритмичный болуп кетет да, мындай ритм болуп кетет, уйкаш болуп кетет да. Уйкаш болуп анан жаттаганга жеңил. Анан көп мына ушул 100 сап болсо дагы пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынын эң негизги болгон темаларын баарысын камтып койгон да. Камтып койгон дейт. Өтө кооз сөздөр менен дейт, өтө жеңил түшүнүктүү сөздөр менен дейт. Анан ушул немени дейт, ушул ыр саптарды мен өзүмдүн атама келип окудум дейт. Шейх айтып атат, Шейх Абдуразак аль-Бадр. Атасынын ким? Атасы Абдул-Мухсин аль-Аббад аль-Бадр. Атасы ал дагы чоң алым. Мадинадагы азыр бир топ жашка терең карылыкка келип калган чоң хадистен болгон алым. Канча өмүр бою бир 60-70 жыл бою пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитинен эмне болгон, ошол жакта хадистерден сабак берген киши да. Мүмкүн ошол азыркы убактагы мүмкүн хадистен ошо дүйнө боюнча эң чоң алымдардын бири да. Ошол атама келип окугам дейт. Ушул ыр саптарды окудум. Аллах таала аны сактаган болсун дейт. Анын илим менен пайда берген болсун дейт. Анан ага өтө бул жакты дейт да. Өтө жактырды дейт. Анын көптөгөн темаларды камтыгандыгы, жеңилдиги дейт, сөздөрдүн кооздугу. Анан айтты дейт. Шейх айткан экен, манзума жамила дейт да, өтө кооз, өтө сонун манзумат экен, манзума экен деп, ыр саптар экен деп. Анан мустава ма вижазатиха касира мин ахтас сира дейт. Кыска болгондугуна карабастан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын көптөгөн окуяларын камтыйт экен деп айткан экен да.
деп туруп анан шейх айтат, мен бул китепчеге ушул аталыш коюп койдум, уржузатул миия деп да. 100 ырсап деген сөз да. 100 сап деп койсо болот да. Анткени ушул ырсаптын бул эмнеге шейх мен коюп коюм деп атат. Анткени бул автор өзү Ибн Абил Изз аль-Ханафи буга ырсаптын атына башына койгон эмес, аталышты койгон эмес экен да. Китептердин арасында эле ушундай ырсап түшүп кеткен экен. Анан буга аталышты китеп катары кылып чыгарып аткан Шейх Абдыразак китеп катары кылып чыгарып атат да. Ага түшүндүрмө берип ар бир жагына деп. Анан ырсаптын ушул 100-жүзүнчүнүн эң аягында мынтип айткан экен өзү алым Ибн Абил Изз айтат: "Таватамматул уржузатул миия фи зикри хали ашрафил бария" дейт. Жаратылгандардын эң шарапаттуусунун, эң артыгынын абалдарын эскерүүдөгү болгон 100 ырсап бүттү деп айткан экен да. Эң акыркы ырсаптар ушул дейт да. 100 ырсап деп атпайбы? Ошого негиздеп мен уржузатул миия 100 ырсап деп атап койдум дейт да. Эми бул өзү автор, бул ырсаптардын автору бул ким? Ахлу сунна вал жамааттын эң бир ушундай залкар бир көрүнүктүү алымдардын бири. Илим ээлеринин бири, имамдарынын бири, жол башчыларынын бири. Өзү өтө пайдалуу болгон, көрүнүктүү болгон, пайдалуу болгон китептери менен белгилүү болгон. Өзгөчө кайсы китеби белгилүү? Мунун деген Шархул Акидат ат-Тахавия деген китеби бар да. Акидат ат-Тахавия эмес, ошого шарх кылган. Акидат ат-Тахавия деген китепке шарх кылган да. Шархул Акидат ат-Тахавия деп белгилүү. Акидат ат-Тахавия өзү кыска эле китепче да. Ошого шарх кылган, түшүндүрмө кылган, түшүндүрмө берген. Мындай кенен жакшы китеп болгондо ошол акыйдадан ишеним темаларында эң маанилүү китептер, негизги китептердин бири болуп эсептелет. Өзү Акидат ат-Тахавия эмес, эмне экен? Анын шархы, анын түшүндүрмөсү. Өтө пайдалуу, пайдасы чоң болгон, өтө улуу пайдалуу болгон ошол китептин автору дейт да. Анан шейх айтып кетип атат бул китеп тууралуу. Ошол китебинен дейт, кошумча айтып кетип атат. Мен университетте өзүм окуп жүргөндө дейт, Шейх Абдыразак айтып атат, мен өтө көп пайда алганмын дейт да. Ошол акыйда жана китебиненчи. Азыркыга чейин мен кайра убакыт өткөн сайын кайра ага кайтып, дагы азыркы күнгө чейин мен пайда алып жүрөм дейт да. Үзбөй, ал китептен үзүлбөй кайра кайтып турат экен да. Ошондуктан дейт, бул ырсаптарды, ошо автордун ырсаптарын мен ушинтип китепче кылып чыгарып бергеним, мен ошол андан алган башка пайдаларыма ага шүгүрчүлүк келтирген сыяктуу болдум дейт да. Акыйдадан китеби чоң негиз китебинен пайда алды да. Анан ага ыраазычылык билдирүү катары ушул 100 ырсабын тапкан экен, китептеринин арасынан ошону өзүнчө китеп кылып чыгарып койгон экен да. Анын илимий тараш үчүн ага бир жакшылык кылып, ошо кайра шүгүрчүлүк келтирген, ыраазычылык билдирүү катарычы, андан пайда алгандыктан. Көрсөңөр ушундай да, мына мусулмандар ушундай болуш керек да, жакшылык унутпаш керек да. Кимден гана болбосо, көрсөңөр. Анан шейх үчүн ошо дуа кылып, Аллах Тааладан сурайм, Аллах ырайым алган болсун, жана бийик жанаттагы даражаларын бийик кылган болсун деп анын үчүн дуа кылды да шейх үчүн. Эми ал ким аты? Ал-имам ал-Кади имам болгон экен. Ал-Кади дейт Али ибн Мухаммад ибн Абил Изз ад-Димашқи ал-Ханафи. Ушу толук аты кыскача Ибн Абил Изз ал-Ханафи деп аталып ат менен таанымал да. Ибн Абил Изз ал-Ханафи. Ал-Ханафи эмне экен? Ханафи мазхаб болгон да. Ханафи мазхабында болгон Ибн Абил Изз. Мындан дагы эмне түшүнөбүз? Көрсөңөр, Ахлу сунна вал жамааттын алымдары ар мазхабтарда болгон да. Бир мазхабта эле болду, андай эмес. Ар мазхабта Ахлу сунна вал жамаанын алымдары, имамдары болгон да. Көрсөңөр. Ал көрсөңөр Димашк дейт, Дамаскта жашаган экен, Сирия. Ошол жакта жашаган экен. Анан 792-жылы кайтыш болгон, хижрат. 792-жылы. Азыр 1447-жылы аралашпасам, 47-жыл, демек, мындай айтканда 700 жыл мурда экен да. Анан шейх ошол имам өзү Ибн Абил Изз ал кичине кезинен баштап эле илимий чөйрөдө өскөн дейт. Илимий үйдө өскөн дейт. Динчилдиктин үйүнө артык болгон ошо фазилет өзгөчө болгон үй бүлөдө өскөн дейт да. Ошон илимдин негизинде тарбияланган дейт. Алымдарды сүйүүдө тарбияланган дейт. Алардан илим алган. Көптөгөн өзүнүн убактысындагы, өзүнүн замандагы көптөгөн алымдардан жана изилдөөчүлөрдөн пайда алган дейт, Ошол пайда алган алымдарынын бири, мунун устаздарынын бири ким болгон? Белгилүү, бул эң белгилүү устазы имам Ибн Касир ад-Димашқи. Ал дагы Дамасктан болгон.
Ибн Касир. Ибн Касир деп угуп жүрсөңүз керек, тафсир Ибн Касир менен белгилүү. Пайгамбардын Аллах субхана тағаланын сөздөрүнө түшүндүрмө берген тафсир. Эң белгилүү тафсирлердин, эң пайдалуу болгон, эң маанилүү болгон тафсирлердин бири, ошо. Тафсир Ибн Касирдин тафсири. Сирада, өмүр баян боюнча дагы көп жазган китептери бар. Тарых боюнча Ибн Касирдин ошо тафсири эң белгилүү китеп. Бул тафсири бар. Тафсир Ибн Касир. Тафсир Куранул Азим деп, улуу Курандын түшүндүрмөсү деген китеби бар. Ошондой эле Ал Бидаяту ва Нихая деген китеби бар. Башталыш жана бүтүш деген. Башталуу жана бүтүү деген китеп. Ибн Касирдин ушундай китеби бар. Тарыхтан. Башталыш деген адам баласы Адам алейхиссалам жаралгандан баштап, ошондон баштап өзүнүн дооруна чейинки маалды жазган да. Башталыш депчи. Анан бүтүш, аяктоо дегенде өзүнүн доорунан баштап акыретке чейин, кыяматка чейин эмнелер болот, эмне окуялар, хадистерде айтылган ошолор тууралуу айтып кеткен да. Ошон үчүн башталыш жана аяктоо дегендечи, башталыш жана аякташ деп. Ошо Ал Бидая ва Нихая деп коет да. Ошол китеби дагы бул тарыхтан эң маанилүү китептерден бири болуп эсептелет. Тарыхчыл болгон экен, тарых алымы болгон экен, тафсирден алым болгон экен. Бирок негизги ким болгон бул? Тарыхчыл болгон бул, муфассир болгон бул? Бул негизи өзү мухаддис болгон. Ибн Касир бул хадис алымы болгон да. Чоң мунун жыйнагы бар. Баардык белгилүү болгон, өзүнүн убагында болгон, баардык негизги болгон хадистерди жыйнап туруп, ошонун баарын бир китепке жыйнаган да хадисти. Өзүнүн чоң бир хадистердин жыйнагы болгон да. Ошондон бул көрсөтөр хадистен күчтүү болгондуктан дагы акыйдадан дагы, тафсирден дагы, тарыхтан да, башка нерседен дагы күчтүү алым болгон да. Анан биздин Ибн Абил Изз Ал-Ханафи көп пайда алган ошол устазынан, Ибн Касирден. Анан ошонун сөздөрүн ошол шарх акыйдат тахавияга да шархлап атканда дагы анын сөздөрүн келтирип атып, минтип айтат дейт. Ар сайын анын сөзүн келтирип атканда шейх минтип айтат. Шейхуна шейх Имадуддин Ибн Касир дейт. Имадуддин Ибн Касир биздин шейхибиз айтты депчи. Ушундай айтат экен да, ушинтип эскерип келет да. Өзүнүн устазы экен. Анткени андан эмне алган, илим алган, андан пайда алган да. Анан ушул китеп мол 100 сап деп атпайбызбы? 100 ырсап. Ушул шейх айтат, бул мүмкүн, ушул деген Ибн Касирдин пайгамбардын өмүр баяны тууралуу жазган китеби бар да. Ошонун кыскартмасы болушу мүмкүн деп атат да. Ибн Касирдин ушундай китеби бар, Аль-Фусул фи Сират ар-Расул деген китеби бар. Элчинин өмүр баяны тууралуу бир баптар, мындайча айтканда, темалар деген бөлүкчөлөр деген ушундай китепчеси бар да. Фасылдар депчи. Ошондон кыскарткандай дейт да. Ошол Ибн Касирдин китебин алып туруп, ошондон анан негиз жактарын кылып, ырсап түрүндө кылып, 100 ырсап кылып, мындай иток кылып жазып койгон дейт да. Түшүнүңүздөр, Анткени шейх Ибн Абил Изз мындай дейт да китептечи. Ва ба'ду хака сират ар-расули манзуматан мужазат аль-фусули деп айтып кетет да. Бул мына сага дейт, мына ушул өзү сен алдыңдагы элчинин өмүр баяны ырсап түрүндө кыска фусулдарды камтыган дейт да. Жана фусул деген сөз деп отур. Мындай өмүр баяндагы темаларды деген, бөлүкчөлөрдү депчи. Көрсөңүздөр, Ибн Касирдин китеби фусул деп айтылып атпайбы? Ошого мындай көздөп кеткендей сыяктуу да айтты. Мүмкүн да ошондой болбосун. Эми шек жок, бирок ошол өзүнүн устазынан бул темада дагы пайда алгандыгы шек жок да. Анан шейх айтат, эми бул ошол 100 ырсаптын мага дейт кол жазма түрүндө, мага 3 кол жазма түрүндө 3 нускасы мага колума түштү дейт да. Колума түштү. Ар мындай да, биз илгерки алымдарыбыздын, илгерки ислам алымдарынын деген китептери, илгери деген эми кол жазмалар колго жазышчу да. Ол өздөрү жазышат эле, алардын шакирттери же ушундай же көчүрүп жазган, ушундай орраак деп коет эле, ушундай жазган адамдар болот эле да. Ошолордун китептери анан кийин эми тарыхта ар кандай окуялар болгон да, китепканалар өрттөлгөн учурлар болгон, душмандар келип мусулмандар жерлерин басып алгандар болгон, ар кандай окуялар болуп, ошол белгилүү болгон китептер ар кайсы музейлерде сакталып калгандар болгон. Кээ бир китептерибиз бар, мисалы капырлар музейлеринде азыркы күнгө чейин жаткандар бар. Кээ бир китептер мисалы музейде немелерде мусулмандардын китепканаларында жатат.
Бирок ошолорду изилдөөчүлөр карап, ошолор териштирип, анан бул китеп турбайбы деп, анан азыркы күнгө чейин китептерди аныктап изилдеп чыгышат да. Мухаккыктар деп коет да ошолорду, такыйк кылышат да, ушундай. Анан анткени мисалы бергиде мисалы бир китепти көрөсүң, мисалы Ибн Касир китебинде жазып келатып, мен бул китептин, бул аалымдын бул китебинен алдым деп жазат да. Мисалы ал китептен алдым дейт. Ал китепти болсо карасак бүгүн бир китеп калганда эч жерден таппайбыз да. Биздин убакытка чейин жетпей сакталып жетпей калган да. Ошону мында азыр изилдөөчүлөр, исламды изилдөөчүлөр ошолорду жанагындай китепканалардан ошолордон карап изилдеп чыгышат да. Изилдеп анан кээде ошол китептер табылат. Көпчүлүгү табылат да. Анан ушул дагы китеп дагы көрсөңөр, мына могул 100 саптагы ушунун 3 нускасы табылган экен да. Шейх Кале, Шейх Абдыразак Бадыр Кале 3 нускасын тапкан дейт да. Бирөөсүн Египеттен тапкан экен. Бирөөсүн кайсы тапкан эле, анан бирөөсүн Турциядан деп аткан. Дагы бир жерден да, бирөөсүн адашпасам Мадинадан деп азыр. Эми бу жакка терең айтып кетет. Эми башкысы ошол үчөөнөн негиздеп туруп, 3 кол жазмага тууралап туруп, анан ошонун негизинен анан ушул китепти чыгарган экен да. Азыркы түрдө биздин современный кылыпчы, печатный кылып, ушундай кылып чыгарып атат да. Ушундай. Мамлюктөр болгон ал кезде. Дашпасам мамлюктөр андан кийинки болду ошондой кездерде. Булардын баары Шейхул Исламдан кийинкилер эле. Шейхул Ислам Ибн Таймиянын шакирттери да. Ибн Касир дагы, бул дагы. Ибн Касир белгилүү муфассир, мусулман баары, сүннеттин баардыгын моюнга алышат. Ошо Ибн Касир Ибн Таймиянын эң чоң шакирти болгон да. Эң чоң шакирттердин бири болгон да. Көрсөтөрбү, Ибн Таймия деген Дамаскта коюлган да. Дамаскта ошол коюлган жерде ошонун жанына Ибн Касирди коюшкан да. Эмнеге анын жанына коюп жатат? Жакын адам болгон, жакын шакирт болгон депчи. Көрсөтөрбү. Анан Ибн Касир, Ибн Таймиянын Мукаддима фи усули тафсир деген китеби бар да. Тафсирдин негиздери тууралуу бир киришүү деген китепчеси бар. Ошол китепчеде, кыска эле китепче да. Ошондо тафсир кандай кылыныш керек? Куран менен, андан кийин хадистер менен депчи. Андан кийин сахабалардын сөздөрү менен деп ошондой кылып түшүндүргөн немеси бар. Мындай тафсирдин, Куранды түшүндүрмөлөрүн баянdoonун негиздерин коюп берген кыскача китепчеси бар да, эрежелерди коюп койгончу негизги. Анан ошону эле киришип эле жазып кетип туруп болду. Анан тафсир кылып өзүнчө тафсир деле чоң кенен сакталган эмес Ибн Таймиянанчы. Ошону эле жазып кеткен. Ал кыскача мындай тафсир сыяктуу китеби бар. Немени эле жазып кеткен. Курандагы кээ бир түшүнүксүз, кээ бир адамдарга мындай оор жарата турган эле кээ бир аяттарды эле түшүндүрүп кеткен да. Толук Куранды толук түшүндүргөн эмес. Эмнеге? Анткени бул мындай ойдо болгон да, анын баарын түшүндүргөнгө деле кажет муктаждык деле жок депчи. Анткени Куран негизинен түшүнүктүү эле депчи. Кээ бир эле аяттар бар, оорчулук жаратышы мүмкүн, ошолорду эле анан түшүндүрүп кеткен да, баяндап кеткен, орурактарды депчи. Ушундай сыяктуу мааниде болгон да. Анан жана киришүүнү жазып кеткен. Анан Ибн Касир болсо терең толук Куранды түшүндүрүп атат. Ибн Касир анан өзүнүн Куранын түшүндүрүп атканда башында айтат да, Куран кантип түшүндүрмөлөш керек деп, кантип баяндалып тафсирлениш керек деп туруп башында эрежелер айтып берет. Ошол эрежелерди берки устазынын китебинен эле көчүрүп алгандай да. Көрсөңөр окшош эле да. Көрсөңөр мындайча айтканда Ибн Таймия эрежелерди коюп берип атат, ич жүзүн ашырып Ибн Касир анан ич жүзүн ашырып атат да. Ошол тафсирди жазып атат да. Ошол тафсир анан чынында эле эмне атат? Азыркы учурдагы эң мусулман үммөтүнүн эң маанилүү тафсирлеринин бири. Түшүндүрүп. Эмнеси менен баалуу? Ибн Касирди эмне көп эле окуп жүрөбүз. Эмнеге башка тафсирлерден эң маанилүүсү ошондой? Эмнеге маанилүүсү? Анткени хадистерге негизделген да. Хадистерге. Кутубут Тиса деп койсок, мисалы Кутубут Тиса 6 китеп бар биздин негизги болгон. 6 же 9 та эми жалпысын айтсак 9 китеп. Ошол Кутубут Тисаны 6 китепти жана 9 китепти ошол хадистерден. Ошонун негизинде тафсир кылган да. Анткени бул өзү чоң хадистен чоң хадис болуп атпайбы? Ошол хадис китептин баарын, хадис китептерин баарын окуп чыккан адам да бул, изилдеп чыккан бул. Изилдемек болсо ошонун баарын жыйнап бир китепке жыйнап чыккан деп атпайбызбы? Андан кийин ошонун негизинен тафсир кылган да. Билсиңерби, кандай хадистен болгон, терең илим болгон. Ошондой адам ошонун негизинде, ошончолук илим негизинде анан Куранга түшүндүрмө жазат да. Көрсөңөрбү? Кандай терең. Ошондуктан ошонус менен баалуу. Ошо кыргызчасы которулган чейрек. Жок, Ибн Касирдики жок. Орусчасы чыккан, кыргызчасы жок. Кыргызчабы?
Орусча. Кыскача э. Өзү деле бирок негизи көп узун эмес. Өтө көп узун эмес да. Мисалы башка тафсирлерге салыштырмалуу өтө узун эмес да. Бирок бул өтө пайдалуу да. Анткени көрсөрөк хадиске байланган. Мындан эмне пайдалуу? Демек биз дагы ар бир илимди, баардык нерсени биз хадистерге, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөздөрүнө байласак, ошол берекелүү болот экен да. Ошол пайдалуураак болот экен да. Элдерге көрсөтөр, ошондуктан биз өзүбүздүн оюбуз, анан менин тажрыйбам, анан мен мынтип ойлойм да, ал нерсени жеткизбей, эмнени жеткизсек, Аллахтын айткандарын, элчисинин айткандарын жеткизсек, мына ушул калат экен да. Ушул пайдалуу болот экен да. Мындай дейт, биринчиси деген бул Мисырдык, Египеттен табылган экен, бир ошол кол жазмасы, экинчиси Туркиядан экен, үчүнчүсү Дамасктан экен. Ошол 3 кол жазманын негизинде анан ушул китепти түзүп чыккан экен да шейх. Анан бул шейх Абдуразак Албадыр өзү пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам мечитинде ушул китептин негизинде, ошол 100 саптын негизинде сабак өтөт. Сабактарды өткөн да. Запись түрү болчу. Анан ошону деген сабакта отуруп, сабактан ошонун шакирттери анан ошол сабакта айткан сөздөрүн анан стенограмма деп коет го. Стенограмма деп коет, тафрих деп коет да. Ошондой кылып ар бир сөзүн жазып чыгышат. Шейхтин түшүндүргөндөрүн. Жазып чыгып, андан кийин шейхке бергенден кийин шейх аларды эмне кылып түздөп, кээ бир жактарын оңдоп, кээ бир жактарын кошуп, кээ бир жактарын алып, ошентип анан китеп жүзүнө кылып койгон экен да. Түздөр кантип бул китеп болуп калган, Шейх жолуна келип сабак, мечиттен келип сабак берип кеткен, аны түшүндүрүп, андан кийин анан китеп болуп жазылган экен да. Анан айтат, эми ошону мен тууралап, оңдоп, жеңилдетип чыктым, кошумчалап дейт. Ошол стенограммадан кийин дейт да. Бирок мен моюнга аламын дейт. Мен деген эми бул жактан мен чын эле татыктуу адам эмесмин дейт. Бул майдандын деген мен атка минерлик адам эмесмин дейт да. Бул жактанчы мындайча айтканда эми жөнөкөйлүктө, шейхтерибиздин, аалымдарыбыздын жөнөкөйлүктөрү да. Кандай болбосун айтат да, өзү кемчиликтерин моюнга алып турушат, ушундай болот. Алла айтат, ва биллахи вахда, бир эле тавфиктин баары бир гана жалгыз Аллах Тааладан дейт да. Жана ага гана жалгыз таянабыз дейт. Ал ошол Аллах Таала дейт, ар бир анын эшигине келип умтулгандардын баарысын, анын ыраазычылыгына умтулгандардын баарысына ошо эшигин ачуучу дейт. Жана Аллах Таала өзү кимди кааласа тууралыкка жана акыйкатка салуучу дейт, туура жолуна салуучу дейт. Анан айтат, ошондуктан берешен Аллахтан сураймын, улуу арштын Роббисинен, анын улуу, анын эң көркөм ысымдары жана бийик сыпаттары аркылуу ушул берекелүү ырсаптар менен жана анын түшүндүрмөсү менен Аллах Таала пайда берген болсун дейт. Жана анын авторуна Аллах Таала өзүнүн автордун жакшылыктары менен сыйлаган болсун. Жана Аллах Таала ар бир бул китептин чыгышына, анын түшүндүрмөсүнө чыгышына жардам бергенге, андан кийин андан соң аны тууралагандарга, ошонун баарысын Аллах Таала өзү сооптор менен сыйлаган болсун. Чынында ал дуаларга жооп берүүчү, жана ал чынында Аллах Таала андан үмүт кылынуучу, жана ал бизге гана жетиштүү дейт, ага таянабыз дейт. Ошондуктан эле биз дагы дуа кылабыз, Аллах субхана таала бизге ушуну пайдалуу кылган болсун. Жана ушул китеп, ушул сабактарды уккандарга жана буларды жайылтышканга жардам бергендерге деп. Андан соң эми бул ырсаптарды келтириптер, эми 100 ырсаптар биз анан уланып кете туралы, башынан баштап эле окуп кетебиз. Алхамдулиллахил кадимил бари дейт. Ошо бул ырсаптын эмеси да, биринчи сабак. Аллахка мактоолор болсун дейт. Ал кадимил бари дейт. Эзелки жана бар кылуучу. Сумма салату алал мухтари дейт. Андан соң салават болсун тандалганга дейт. Эми шейх ушундан баштап атат, билесиздер, ар бир алым ээси эмгектерин же сабактарын баштап атканда эмнеден баштайт? Аллах Таалага мактоо айтуудан, андан соң пайгамбарга салам салават айтуудан баштайт. Ошондой эле сыяктуу мына бул да ырсаптан ошо менен баштап атат. Алхамду эми түшүндүрө кете турат да. Алхамду деген эмне деген сөз? Хамд деген эмне деген сөз? Айтып жүрөсүз, Куранда намаздарда окуп жүрөсүз. Хамд деген эмне деген сөз? Бул ас-сана алаллахи ма хуббихи ва таъзими деп айтылат. Бул Аллахты мактоо, Аллахка мактоо айтуу, ага болгон сүйүү жана таазим менен бирге. Аллахка мактоо айтуу неме экен? Сүйүү жана таазим менен коштолгон. Жөн эле мактоо, сүйүү жана таазим коштолбосо, бул ошо хамд деп айтылбайт да.
хамд уша мактоо, даңктоо деп айтабыз го. Бул эмне кандай экен? Ал хамд деген шариаттын аныктамасы сүйүү жана таазим менен коштолгон экен Аллахка мактоо айтуу. Аллахка мактоо айтуу. Анткени чынында эле Аллах Таала ал мактоого татыктуу. Анткени Аллах субхана тааланын эң көркөм ысымдары бар жана эң бийик сыпаттары бар. Аллах субхана таалага биз мактоо айтабыз анын болгон баардык жакшылыктары үчүн. Алар эч бир эсепсиз болгон жана чексиз болгон. Алхамду лиллахи дейт. Мактоолор Аллахка дейт. Аллах деп атат. Аллах бул Аллах субхана тааланын ысымдарынын бири. Ушул ысымга Аллах деген ысымына Аллах субхана тааланын баардык ысымдары кайтат. Баардык ысымдары ушул ысымына кайтат. Мааниси кандай? Качан биз Ар-Рахман десек, мээримдүү десек, ал ким? Ар-Рахман деген ким? Ал Аллах дейбиз, туурабы? Ал-Гаффар, кечиримдүү деген ким деп сурасаң, эмес, ал Аллах дейбиз. Ар-Раззак, рызкы берүүчү ал ким? Ал Аллах дейбиз. Баардык ысымдары кайсыга кайтып атат? Аллахка кайтып атпайбы? Аллах деп таанытып атпайбыз. Ушунун баардык ысымдардын баары тең мына бул ким жөнүндө айтылып атат? Аллах жөнүндө айтылып атат. Мына ушул мааниси, түшүндүрбү? Баардык Аллах субхана тааланын көркөм ысымдары ушу Аллах деген ысымына ушуга кайтат. Бирок ушунун өзүнүн мааниси, өзүнүн эме Аллах деген ысымдын мааниси кандай? Зул улухияти вал убудияти ала халқихи ажмаин деп айтат. Бул Ибн Аббастын түшүндүрмөсү. Ибн Аббас пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям эң улуу сахабалардын бири, Куранды түшүндүрмө берген эң улуу сахабалардын бири. Ошол Ибн Аббас радиаллаху анхума ал ушинтип түшүндүргөн. Аллахтын мааниси улухияттын баардык махлуктардын үстүндө улухияттын жана убудияттын эси деген да. Улухият деген эмне? Улухият Кудай болуу, кудайчылыктын жана сыйынуунун эси. Кудай болууга татыктуу жана ибадаттарга татыктуу кимден? Баардык махлуктардын. Ким? Ошонун эси бул Аллах субхана таала. Аллах деген мааниси ошол. Аллах деген эме илах деген эмне? Илах деген эмне бул? Кудай, сыйынуучу зат. Ма'лух деп атат. Кимге сыйына турган болсо, ма'буд деген маанида. Кимге адам сыйынса, кимди өзүнө кудай кылып алып алса, кимди кудай деп билсе, сыйына турган зат деп билсе, ошол эмне? Ошол Аллах. Демек Аллах деген өзү ушул ысымдын мааниси эмне экен? Баардык махлуктар ага сыйына турган. Алар кудай кыла турган зат. Демек бул ибадат менен байланыштуу ысым экен да. Демек бул өзү ушул Аллах деген ысым өзүнө эки сыпат, эки нерсени камтыйт. Биринчиси ал-улухия. Улухия илах деген сөздөн. Бул деген Аллах субхана тааланын толук кемелдик болгон, толук кемчиликсиз болгон сыпаттарынын бири. Улухия. Ал эмне деген мааниси? Ал сыйынууга татыктуу болгон деген сөз. Аллах ким бул? Сыйынууга татыктуу. Улухия деген ошол. Аллах сыйынууга татыктуу деген. Ага гана сыйыныш керек, ага гана моюн сунуш керек, ага гана багыныш керек, ага гана баш ийиш керек дегендейчи. Ошого багынып ибадат менен. Бул биринчи улухия. Ошо Аллахтын өзүнүн ушундай сыпаты бар. Ушундай нерсеге татыктуу деген бул улухия. Анан убудия деп коебуз. Убудия деген эмне? Ибадат деген сөздөн алынат. Ибадат. Бул эмне? Бул болсо пенденин сыпаты. Пенде кудай кылып атканда, ибадат кылып атканда Аллахка гана арнаш керек. Пенденин ибадаттарына, пенденин сыйынууларына жалгыз гана Аллах эле татыктуу деген маани. Алардан болгон убудия. Анын демек качан улухия деп кээде угуп калабыз. Мисалы таухидул улухия деп угуп калабыз. Таухиддин улухия түрү. Же таухидул ибада деп коет. Таухидул убудия. Бул эки нерсе эмне экен? Маанисинен окшош бирок эки айырмачылыгы кандай экен? Улухия деген бул Аллахтын сыпаты. Ал кудай бол, жалгыз кудай деген. Жалгыз кудай сыйынууга татыктуу деген анын сыпаты. Аллах жөнүндө айтылат улухия дегенде. Убудия дегенде бул пендечилик, кул болуусу, сыйынуусу. Бул эмне экен? Бул адамдын, бул махлуктун аталышы. Түшүнсүзбү? Ошондон качан таухидул улухия десе, анан таухидул ибада десе, түшүнсүзбү айырмасы эмне экен? Экөө бир эле таухидтин түрү, бирок силер ким жөнүндө кайсы тараптан айтып атасыңар? Таухидул улухия десе Аллах таала тууралуу айтып атасыңар. Таухидул ибада десеңер, ибадат десеңер, анда пенде тараптан айтып атасыңар да. Алхамдулиллахил кадим, кадим дейт эми. Кадим бул эзелки.
же эски деген, кадим деген мындайча тилдик мааниси эски, ошо эзелки, илгерки деген да. Ушул Аллах субхана таала ушинтип сыпаттап атат. Мааниси ал биринчи, ага чейин эч нерсе болгон эмес деген маани. Бирок бул жакта кадим деп Аллах таала тууралуу айтып атканда, илгерки, эски деп, эзелки деп айтып атканда, бул кабар катары эле айтылат. Кабар катары. Анткени Аллах субхана тааlanын ал кадим деген ысымы тастыкталып келген эмес. Аллах субхана таала ысымдары бар да, көркөм ысымдар. Ошолордун арасында ал кадим деп айтылган эмес. Кадим деген жок деп айта албайбыз. Жок деп айтпайбыз. Эмнеге жок деп айтпайбыз? Аллах субхана тааlanын биз билбеген ысымдар бар да. Бизге ошондон бизге кабарлаган эмес, антип тастыкталган эмес деп айтабыз. Жок десек, мүмкүн бар андай ысымы, бирок мактуктарга ачкан эмес. Ошон үчүн биз жок деп айтпайбыз. Анткени кыяматта билесиздер да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субхана алдына барып туруп, ушундай ысымдар менен Аллах тааланы эскерет, ага чейин эч кимге бир макулукка ачылбаган ысымдар менен дейт да. Көрсөтүрбү? Ошондон Аллах субхана жок, мындай ысымы жок деп айтпайбыз. Эмне деп айтат экенбиз? Мындай ысымы Аллах тааланын ысымы деп тастыкталган эмес деп айтабыз. Ошентеби бул эле. Ошондон ал кадим деген эзелки же эски, илгерки деген мындай ысым катары Аллах субхана таала тастыкталган эмес, бирок бул мааниси туура. Анткени өзү эле Ибн Абилайз өзү айтат. Ал кадим бул Аллах субхана тааlanын ысымдарынын арасына кирүүсү бул белгилүү болуп, көпчүлүк ахил каламдардын арасында көпчүлүк белгилүү болуп калган дейт. Бирок муну көптөгөн илгерки алымдар дагы, салафтар, халафтар, кийинкилер дагы муну жокко чыгарган дейт. Муну четке кагышкан дейт да. Ал арасында Ибн Хазм болгон дейт. Бирок дейт, шек жок дейт. Бул эгерде жанагындай, эгерде колдонулган болсо, алдыңкы деген, ага чейин эч ким болгон эмес деген болсо, бул татыктуу дейт да андай нерсе. Аллах таала албетте баарысынан, баарынан ошол нерсеге татыктуу. Бирок Аллах субхана тааlanын ысымы катары айтылган эмес дейт. Бирок шариатта эмне деген ысым келет? Аллах субхана тааlanын ал-Аувал деген ысым келет. Биринчи деп. Ал-Аувал деген ысым бар. Түшүндүрбү? Ал-Аувал ошо биринчи деп атат да. Ошол кадим дегенге караганда, илгерки, эзелки деген сөзгө караганда туурараак, жакшыраак. Ал-Аувал деген ысым бар. Куранда да келет, бул тасталып кетет. Ал-Аувал биринчи. Неге жакшыраак биринчи деген ысым? Анткени ушул нерседен демек андан кийинкинин баарысы ага кайтат деген сөз да. Биринчи дегенде көрсөңүр, жөн эле эски дегенге, илгерки, эзелки дегенге караганда биринчи деген сөз кошумча мааниси бар да. Бул алардын баарысынан алдын болгон. Мисалы эзелки дегенде ошондой болтпойбу? Баарысынан алдын болгон. Бирок алардын баары ага кайтат деген маани эмес да. Туурабы? А биринчи деген ысымы ошол кошумча маанини камтыйт да. Баарысынан алдын болгон, жана андан кийинки келгендин баары тең ошого кайтат. Ал жараткан, аны макулуктары дегендей да. Көрсөңүр? Ошондон биринчи деген ысым жакшыраак. Ошондон Аллах субхана тааlanын кандай ысымдары бар? Эң көркөм ысымдар бар да. Жөн эле көркөм эле эмес да. Көрсөңүр? Эң көркөм. Ошондон кадим деген көркөм маани да, туурабы? Кадим деген илгерки, эзелки. Бирок ал-Аувал биринчи деген эң көркөм болот. Андан көркөмүрөөк болот, жакшыраак болот. Ошончо. Ошондон бул жакта ал-Кадимил бар эмес, ал-Кадирил бари десе жакшыраак болот эле дейт. Ал-Кадир, кудуреттүү жаратуучу деп. Мүмкүн ошондой болуп калган дейт да, ошондой негизи айтылган. Аллахка мактуулар болсун, эмне дейт? Ал-Кадирил бари, кудуреттүү жаратуучуга, кудуреттүүгө жана жаратуучуга деген. Ушул жакта татыктуураак дейт да. Ушул жакта ушундай деп ойлонгон дейт да. Анткени ушул ал-Кадир деген ысым дагы кудуреттүү деген. Ал-Бари деген ысым менен дагы көп Куранда дагы айтылып келет дейт. Ушул эки ысым чогуу келет. Каш болуп келет да. Ал-Бари деген бул бар кылуучу, жаратуучу, токтон бар кылуучу деген маани да. Ал-Кадир деген кудуреттүү. Ушул эки ысым негизи көп келет да. Ошондон бул жакта ошонусу мүмкүн да ал эмес, мүмкүн негизи китепте мүмкүн ошол болгондур дейт. Китептин өзүнөчү. Анан жана кадим деген мүмкүн ката болуп калган дейт. Ката болуп калгандыр дейт, көчүрүп жазып аткандардан. Ал-Бари деген ысым бул эмне экен? Аллах субхана тааlanын кудуретин тастай турган ысымдардын бири.
барлык нерсе кудуреттүү. Ал нерсе анын кудуретинен келбеген эч нерсе жок деген маани. Бул жерде болобу, асманда болобу, анын кудурети жетпеген эч нерсе жок деген маанини билдирет да. Эгерде Аллах субханаху ва таала бир нерсени жаратууну каалаган болсо, анын өзү ошо тагдырын каалаган болсо, анын илими менен, өз даанышмандыгы менен, андан соң аны баардан бар кылып коет дейт. Жаратып коет. Ошо өзүнүн тагдырына жараша аны бар кылып коет дейт. Демек эмне экен ал-бара, бул жакта ал-бари деген нерсе ошону ошол өзү Аллах таала тагдыр каалаган нерсени аны бар кылып койгон. Каалаган нерсени бар кылып койгон. Эми түшүнүктүү бул. Ал-кадим деп айтыла турган болсо, кандай ал-бақи деген менен туура келиш керек эле дейт да. Бақи деп. Анткени кадим эзелки, анан ал-бақи калуучу. Ал эзелки дагы, эң биринчи дагы, анан ак аягында да эң жалгыз калуучу деген дагы мааниде болчу. Баарынан аягында калуучу дегендей. Ошол туура келиш керек. Бирок мүмкүн бул жакта ошол кээ бир көчүп жазып аткан адамдардан мүмкүн ката болгондур дейт да. Ал-бари деген ысым Аллах субханаху ва таала бул Куранда тасталып келет. Мааниси халикул махлукат, махлуктар жаратылган дейт. Мубдил каинат. Болмуштун баарысы тең жоктон бар кылган. Жок болуп турганда ал аны бар кылган дейт. Айтат Аллах таала: "Хал мин халикин гайраллах ярзукум" дейт. Силерде Аллахтан башка силердин жаратуучуңар барбы? Силерге рызык берип турган дейт. Андан соң салават болсун дейт. Анын салаваты болсун дейт. Кимдин? Аллахтын салаваты кимге? Ал-Мухтарга, тандалганга дейт, Тандалган Ал-Мухтар, тандалган. Ким болду тандалган? Мухаммад, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ал-Мухтар ошол бир Аллах субханаху ва таала Куранда айтат: "Аллаху ястафи минал малаикати русулан ва минан нас." Аллах таала периштелерден жана адамдардан элчилерди тандап алат деген да. Элчилерди тандап алат. Периштелердин арасынан жана адамдардын арасынан дагы кимде экен? Элчилерди Аллах таала тандап алат деген, тандайт деген да. Эми элчилердин, периштелердин арасынан ким? Мисалы Жибрил, ал элчи катары тандалган. Эми адамдардын арасынан мисалы Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, ал Мухтар, тандалган, Мустафа, Ал-Мучтаба, ошонун баары бир мааниде да, тандалган деген маани. Аллах субханаху ва таала башка айтат: "Ва раббука яхлуку ма яша ва яхтар" дейт. Сенин Роббиң, сенин эгең каалаган нерсесин жаратат жана тандайт дейт. Аллах субханаху ва таала тандоочу да. Кээ бир адамдарды артык кылып ушундай тандап коет, элчи пайгамбар кылып, кээ бир жерлерди өзгөчө кылып белгилеп тандап коет. Мисалы Мекке менен Мединаны турабы, Бейтул Макдисти. Кээ бир күндөрдү, жуманы, 2 айт намазды өзгөчө кылып, буларды тандап коет. Кээ бир айларды, мисалы Рамазан айы сыяктуу. Ушуларды белгилеп, ушул күндөр, ушул жерлер өзгөчө деп белгилей турган ким бул? Аллах таала. Өзүбүздөн ошондон бир күндөрдү бир өзгөчө кылып, бир жерлерди өзгөчө кылып тандап, ушундай бул өзгөчө дегенге негизи акыл жок да. Ошондон Аллах субханаху ва таала тандайт да. Ошондон майрамдарды бизге тандап берип атат, өзгөчө ибадат кыла турган жерлерди тандап берип атат. Анан өзүнүн динин тандап берип атат. Ибадаттарды дагы өзгөчө мына ушундай динде болгон ибадаттарды Аллах субханаху ва таала бизге өзү тандап берип атат, элчиси аркылуу жеткизип берип атат. Ошолор ошондой эле тандалганы бул кимге? Адамдардын арасынан бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Ага салават болсун деген мааниси Аллах таала тарабынан болгондо ага мактоолор болсун деген маани. Ал-малаил а'ла, бийик коомдо, ошо бийик чөйрөдө периштелердин арасында ага мактоолор болсун деген маани. Көрсөтөрбү? Айтасыз го, ага Аллах субханаху ва таала салават болсун дейбиз го. Ошо салават болсун деген маани эмне экен? Аллах тарабынан. Аллахтын салават болсун деген эмне? Ага анын мактоолор болсун деген маани. Бийик чөйрөдө, бийик коомдо. Абул Али айткан, бул улуу табииндердин бири, рахимахуллах, айтат: "Салатуллахи санауху алейхим индал малаика." Аллахтын салават болсун деген мааниси анын мактоосу болсун. Периштелердин арасында ага анын Аллахтын мактоосу болсун деген маани дейт. Ва салатул малаика, ал эми периштелердин ага салават болсун дегенде айтсак, ал эмне экен? Алардын дуасы болсун деген маани. Алардын дуасы болсун. Аллахтын дуасы деп айта албайбыз. Аллах таала кимдин дуа алат? Ал дуага дуа менен кайрылчу зат. Анын мактоосу. Салат деген анын мактоосу. Ал эми башкаларга айтып атканда, периштелер ага салават айтты, же адамдар ага салават айтты дегенде эмне кылат экен? Алар ал үчүн дуа кылат деген маани. Дуа кылат. Ошо Аллах таала инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Чынында Аллах жана периштелер
пайгамбарга салават айтышат дейт. Көрсөңөр, түшүнсөңөр мааниси эмне экен? Мактай Аллах Тааладан айтып атканда Аллах Таала мактайт деп атат. Периштелер менен айтып атканда алар дуа кылат деген маани да. Я юхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима дейт. Иман келтиргендер дейт, ага да салам салаваттарды айтып кой дейт. Көптөн салаваттарды айтып кой. Бул Абул Алиянын сөзү, Имам Аль-Бухари келтирет. Эми ошол салам салаватты айткан соң, андан соң айтат: "Ва баду хака сират ар-расул". Мына эми бул дейт, сенин алдыңда элчинин өмүр баяны, мандумата мужазатал фусули дейт. Ыр сап түрүндө кыска жана бөлүктөргө бөлүнгөн дейт. Бөлүктөргө, темаларга бөлүнгөн. Эми андан соң дейт, эми ушул Аллахка мактоо жана пайгамбарга салаваттан кийин соң деген мааниси, андан соң дейт. Мына хака дейт, мына алгының дейт, мына сенин алдыңда пайгамбардын өмүр баяны, сира дейт, мына сира. Сира тилдик мааниси сира деп айтылат, бул илим өзү сира деп угуп жүрөсүздөр керек, сира депчи. Пайгамбардын сирасы сира деп айтылат. Бул сира деген тилдик мааниси тарикат, жол дегенди билдирет. Анын жолу. Анын өмүрлүк жолу. Анан негизи тилдик мааниси баардык эле жол, мындай жакшы болобу же жаман жол болобу, сира деп айтыла берет. Өмүр жолучу. Бирок качан элчинин сирасы деп айтылып атса, пайгамбардын сирасы деп айтылып атканда, эмне кайсы сира көзөлүп атат? Эң артык болгон, эң таза болгон, эң сонун болгон, абсолютно алал итлак. Эч бир талашсыз, эч мындан дагы артык өмүр баян болбогон, кимдин? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баяны жөнүндө сөз болуп аткан болот. Анын өмүр баяны сыяктуу эч бир окшошкондой өмүр баян болгон эмес. Пайгамбардын өмүр баяны, анын сирасы дегенде эмнени айтабыз? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам кабарлары тууралуу. Анын кабарлары тууралуу. Анын төрөлгөнүнөн баштап качан кайтыш болгонго чейин. Немеге качан бийик чөйрөгө кошулганга чейин дейт. Ар-Рафиқул А'ла дейт. Көрөсүздөр, эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын акыркы сөздөрү Ар-Рафиқул А'ла деп дегенде, ошо бийик чөйрө депчи. Эми ошо тандаганда эмне жанына алуучу, ошол бийик чөйрөгө кошулганга чейин деп айтылат деп коебуз да. Иншалла бул тууралуу жетебиз. Элчи деп атканда ким? Бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарлардын мөөрү, акыркысы. Алгачкылардын дагы, акыркылардын дагы имамы, жол башчысы. Салаватуллахи ва саламу алейхи. Ошол жөнүндө. Манзума бул айтат, назм деп коет да, манзума, назм деп атпайбыз, бул жыйноо, мындайча айтканда, назм бир нерсени бири-бирине бириктүү деген маанини билдирет араб тилинде. Мындайча айтканда, уйкаш, мындай айтканда, мындай уйкаш түрдө мындай тилге жеңил катары, жеңил болгодай кылып мындай түзүлгөн эмгек. Ошол назм деп айтылат да. Эми мындай уйкаш кылып, мындай ыр түрүндө кылып, ырсап түрүндө кылып жазыштын эмне кереги бар эле мынча оорулотуп турабы? Ойлойсуң мисалы, жөн эле жаза бербей жеңил депчи. Эмнеге мындай? Эмнеге? Бул деген эмне болот? Ошол илимди жаттап алууга, ошону өздөштүрүп алууга бул жардам берет. Жардам берет, жеңилдетет да. Аны жаттаганга жеңил да. Уйкаш болсо жеңил да. Окшоштуруп жаттап аласың жеңил. Ошондуктан көптөгөн шариат илимдерин илим ээлери, аалымдар ушундай уйкаш кылып, манзума түрүндө, ырсап түрүндө кылып жазып койгондорун көрөсүздөр да. Араб тилинде болобу, ишенимди акыйдада болобу, фикхтен болобу, ар илимдин, шариат илимдеринде ушундай кылып түзүп кетишкен да. Түзгөн немелер бар да өзүнүн. Анан сөздөр дагы кооз болот. Анан илим алуучуга мындайча айтканда ошону жаттаганга жардам берет да. Кыскача бул өзү кыска экен. Бирок кыска болгондо дагы кемчилик болуп калбаш керек да. Аалымдар качан бир эмгектер жазып атканда кыска кылат, бирок кемчиликти. Кээ бирлер кыска деп көп нерсени таштап тасташ мүмкүн да, байлар. Андай кылбайт да. Кыска дегенде дагы бирок кемчиликсиз. Ошол айтат да, эми кыска болсо дагы, бирок пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянынын негизги болгон эң башка темаларын баарын камтып койгон дейт. Фусул ошол темаларга бөлүнгөн. Ошол бирок мындай да, китепте ар бир бул тема деп айтып кетпейт да. Окуп келип эле түшүнүп кетесиз, мындай ырсаптар бөлүнүп кете берет темаларгачы, тартиби менен. Өтө көркөм тартип менен дейт, сонун дейт.
жакшы түргө келтирилген дейт да бул китеп. Деп туруп анан өмүр баянында баштап атат. Бул 2 сапты бүтүрдүк. Эми 3-чү сапта айтат: Мавлидуху фи аширил фадили рабиул аввали амал фили дейт. Анын төрөлүүсү дейт 10-чу артык болгон, өзгөчө болгон рабиул аввал айы болгон дейт да. Пил жылы дейт, пил жылынын. Пил жылынын рабиул аввал айынын не дейт? 10-унда дейт. 10-унда. Лакиннамал машхуру сани ашрихи фи яумил итнейни тулуул фажрихи дейт. Бирок белгилүү 12-си, бул айдын 12-синде төрөлгөн деген бул белгилүүрөөк дейт да. Кайса яумил итнейни, биринчи күнү. Араб тилинде экинчи күн деп айтылат. Анткени алар дем алыш, аларда биринчи күн деп айтылат да. Ошондон биздеги биринчи күн дүйшөмбү, алар яумил итнейн экинчи күн деп айтат да. Тыңдай отурганчы. Эми ошончо яумил итнейн деп экинчи күн демек бизде дүйшөмбү күнү. Дүйшөмбү күнү. Дүйшөмбү күнүн күн чыкканда дейт да. Ошол күндүзү дейт да. Ошол күн чыккан күнү ошондо төрөлгөн дейт. О факал ишрина мин найсана ва каблаху хайну аби хана дейт. Ага ошол төрөлгөн күнү 20-апрелге туура келип калган дейт. Найсан дейт да. Найсан деп айтылат да, араб тилинде биздин айлар аталышы 20-апрель. Түшүнүңүзбү? Биздики менен 20-апрель экен да. 20-апрель бирок ага чейин дейт, төрөлгөнгө чейин анын атасынын ажалы келип калган дейт да. Көрсөтүрбү? Мына ушул 3 сапта эле көп нерсени айтып кетет, көрсөтүрбү? Өмүр баян качан төрөлгөн экен, кайсысы белгилүү, кандай болуп айтып келип туруп, анан кайсыга туура келет, ошол айтып анан атасынын кайтыш болгон жөнүндө айтып кетип атат. Мына ушул 3 сапта не деп атат? Ошол өмүр баянынын башталыштарын айтып кетип атат. Пайгамбардын төрөлгөндүгү кайсы экен? Бул кайсы экен? 10-чу деп айтып атат, шейхтин тандоосу экен бул. Рабиул аввал айынын, ушундай нерселерди жаттап алышыбыз керек биз. Рабиул аввал айынын 10-у дейт. 10-у дейт, Пил жылы дейт, пил жылы. Эмнеге пил жылы деп айтылат? Пил жылы белгилүү окуя болгон, белгилүү биз пил сүрөсүн окуп жүрөбүз да. Пил арайталлази алам тара кайфа фаал раббука би асхабил фил. Сен көрдүң беле сенин Роббиң пил ээлери менен кандай кылганын дейт. Алам яжал кайдахум фи тадлил дейт. Алардын куулуктарын, алардын айла аманкөйлүгүн Аллах Таала адаштырып салган жокпу дейт. Текке кетирип салган жокпу? Варсал алейхим тайран абабил. Аларга каршы топ нелерди, үйүр куштарды жөнөттү. Тармейкин би хажартын мин сижил дейт. Аларга жанагындай чопо таштардан күйгөн таштардан болгон аларга таштарды таштап салышты дейт. Фажалхум касфин маккул дейт. Аларды жанагындай чайналган, ошон чайналып пүкүрүнгөн бир курай самал кылып салды дейт. Ошол мындай айтканда фил ошо пил сүрөсүндө ушул окуя айтылат. Ал эмне болгон пил ээлери болгон бул? Бул Абраха деген адам болгон. Абраха деген бул Йемен тарапта, азыркы Йемен бул деген ошол Араб жарым аралынын түштүк тарабы, ылдый тарабында ошо Йеменде деген Абраха деген адам болгон, ошол жактын бир падышасы болгон. Булар христиандар болгон да. Христиандар болгон да, булар христиандар. Ал ошол немени келген. Ал харамды, Кабаны талкалайын деп келген болот да. Аскери менен ошо Кабаны талкалайын деп келген. Анан ошол Фил сүрөсүн Аллах Таала Куранда айтып, аларды кандай кайра тескери аларды адаштырып, аларды жок кылып, алардын айламаларын текке кетирип, аларды жок кылганын Аллах Таала бизге Фил сүрөсүндө кабарлап берген. Ошол жыл пил жылы деп айтылып калган да. Пил жылы. Анткени ошол Абраханын аскеринде пилдер да болгон да. Пил болгон да. Абрахана эмнеге келип атат? Эми бул окуяда бул жакта биз кыска эле айтып кетебиз го. Негизи иншалла бул китептен кийин дагы тереңирээк, кененирээк өмүр баян китептерин окуйбуз иншалла. Ошондо дагы терең токтолуп кетебиз да. Кыскача айтып кетели, Абраха деген бул ошол бул христиандар болгон, анан өздөрүнүн динине тартканга аракет кылышкан да. Арабтарды, ошол жактагы жарым аралындагы кишилерди өздөрүнүн динине тартыштын аракетин кылган да. Аракетин кылган. Анан ошол убакыттагы ошол Араб жарым аралындагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келгендеги арабтар кимдин динин ээрчити эле? Кимдин динин карманышат эле?
Биз кайсы пайгамбарды ээрчийбиз деп айтат эле? Ибрахимди. Биз Ибрахимдин артынан ээрчийбиз, Ибрахимдин карманабыз деп жүрүшөт эле да. Түшүнүңүзбү? Анткени Кабаны ким кайра курган? Ибрахим алейхиссалам, андан кийин анын уулу Исмаил ошол жакта болуп, ошондуктан арабтар ошол жерде болуп, Кабаны ошол убактан Ибрахимдин ордунан баштап ошол Кабага алар да урмат сый болуп, ошол Кабага качышка барып, пайгамбар салам келгенге чейин эле алар ажылык кылышат эле. Ошо Ибрахимдин ордунан баштап. Түшүнүңүзбү? Ажылыкка калып ошол өздөрүнүн не дейт эле? Биз Ибрахимдин дининдебиз деп айтышат эле. Башында ошол кезде Ибрахим динде болгон, ошол жерде Исмаил да пайгамбар болуп, ошол элдерге тавхидке, ла иляха илlallohга чакырышкан. Жарым аралында, араб жарым аралында тавхид болуп турган. Анан эмне болгон? Амр ибн Лухай деген адам, бул таква адам болгон. Дауси деген ошол адам бул таква. Мындайча айтканда бир көп ибадат кылган ушундай адам болчу экен да. Эми карасаңыздар, ушул жактан да бизге чоң сабак. Ошол адам капыралар өлкөлөрүн кыдырып, башка жактарды кыдырып келип, анан араб жарым аралына деген бутпарастарды алып келген экен да, Меккеге. Бутпарастарды, идалдарды алып келишти. Алып келип, анан ошол жерге койгондо, анан адамдар ошолорго сыйынып башташкан. Ошол бир адам, эмнеге эми ал алып келсе бешке башкалар эмнеге ээрчип кетип атат? Эмнеге ээрчип кетип атат? Анткени бул адам сырткы таква болуп көрүнгөн да. Көп Кудайга сыйынуучу, көп ибадатчыл болуп көрүнгөндүктөн ошо менен алданып калышкан. Ошо менен алданбаш керекпиз. Бир сырткы көрүнгөнү мындай чоң бир чалма кийип турса, же ушундай көрүнүп турса, бир сакалы узун болуп, ушундай бир көрүнүп турса, бирок ошол менен эле биз сырткы ибадат кылганы менен эле алданып калбашыбыз керек. Анын сөздөрү, анын айткандары, анын жолу Куран сүннөткө, пайгамбардын жолуна, сахабалардын жолуна туура келгенде биз тастыктамайынча, ага эмне антип суктанып ээрчип кетпеш керек да. Адашып калбашыбыз керек. Көрсөңөр, ким гана болбосун. Анткени эртеңки күнү Даджал келгенде да кандай шумук нерселер болот. Туурабы? Сенин адам, кайсы бир адам сенин көз алдыңда асманга учуп турса дагы, суунун үстүнөн басып баратса дагы, анын жолу Куран сүннөткө туура келмейинче анын артынан ээрчибеш керек да. Көрсөңөр? Даджал алардан ашык шумук нерселерди көрүп калат. Адамдарга келет экен, айтат эмне дейт? Сен ата-энеңди кабырдан чыгарып берейинби дейт. Анан жиндер ошол буйрук кылат дейт. Жиндер ата-энесин сүйлөкөттүндө кабырдан турат дейт. Бүгүнкү күнү кээ бирлер айтат, баланча жерде бир олия бар экен, ал антип коет экен, минтип коет экен, тиги көзү ачык минтип коет экен, тиги төлгөчү минтип коет экен деп элдер адашып жүрүп. Мына ушунун баары эртеңки күнү Даджалдын клиенттери да. Башкача эмне айтат? Мына көрсөңөр, алданып кетишет да. Ушундай алданып. Мына тиги айтат, бул айтат, эчтеке карабай эле айтасың, Куран сүннөттө мындай. Азыр төлгөчүгө барсаң, азыр капыр болуп каласың. Пайгамбар салам айтып атат хадисте. Ким төлгөчүгө көзү ачык барып айтканда ишене турган болсо, Мухаммадка түшкөн нерсе капыр болду десең дагы бок. Көргөн нерсесине ишене алып ошентип кетер. Көрсөңөр, андай болуш керек. Кандай гана сен көз алдыңда такып көрүнүп атса дагы, бирок Куран сүннөткө каршы болуп аткан болсо, андан артынан эч жактан ээрчибеш керек. Кайра мүмкүн ошол кайра сыноо. Кайра тескери качышыбыз керек анданчы. Даджал кайсы бир жерден чыкты дегенде эмне деп айткан, буйрук кылган? Ошол жерден качып кала деген да. Ошол жерден качып кала деген. Биз кайра өзүбүздү сыноодон билбейбиз, биз чыдай алабыз, чыдай албайбыз. Ошол фитнадан колдон келсе алыс болушубуз керек. Эми мына көрсөңөр, ошол Амр ибн Лухай деген адам келип, ошону пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Мен Амр ибн Лухайды көрдүм дейт. Тозокто ичегилерин чубалып турган дейт да, чубалып турган дейт. Ичегилери чубалып сыртка чыгып калган экен. Эмне себептен? Ширктин башталышына кайра башталып жандалып калышына араб жарым аралында ошол себепкер болуп калат да. Мындан дагы кандай бизге сабак? Көрсөңөр, бир адашуунун башталышы болуп калбашыбыз керек да. Кыргыз элинде алхамдулилlah мындай азыр мусулман болуп ушинтип келип атканда, эртең бирөө келип туруп, бир арбактарга сыйынууну бир баштап салган болсо, бир кайсы бир ашапкан бир суфизмди же бир адашкан туура эмес нерсени баштап салган болсо, ошол биринчи адам баарысын ээрчиген, баарын күнөөсүн тартат. Пайгамбар салам кайсы айткан эмне дейт? Ким туура жолго чакырган болсо, ага эмне дейт? Ага анын артынан ээрчигендердин дагы кыяматка чейин алардын баарынын сообу жазылат дейт. Алардын соопторуна эч нерсе кемебейт дейт. Алар канча сооп тапса, ошонун баарынын сооптору буга да ошончо деп жазыла берет. Ким эгерде адашууга чакырган болсо, ага дейт, алардын артынан ээрчигендердин баарынын күнөөлөрү жазылат дейт. Алардын күнөөлөрүнөн эч нерсе кемебейт дейт да. Ширк деген эң чоң күнөө да. Эң чоң күнөө. Эгер бир кайсы бир адам ширкке себепкер болуп калдырган болсо,
Сен кандай гана чоң күнөөлөргө себепкер болот да. Ошолордун артынан ээрчигендердин баарысынын күнөөлөрү ошого жазылат. Амр ибн Лухайдын окуясы ушундай. Эми ошондуктан бул ошол кездеги Каба некен адамдар эмнеге өзүн Ибрахим динисте деп жүрөт эле. А бирок эмне болуп калган, бурмаланып калган. Ибрахим дини калбай калган. Мына азыркы күнү биз өзгө адамдарды көрөбүз да, Исанын динибизде деп жүргөндөрдү билебиз, Пайгамбар саллаллаху алейхи учурунда эле ошолор бар эле. Бирок Исанын динин эмне кылып салышкан алар? Бурмалап салышкан. Исанын динин жалгыз Кудайга сыйынуучу болгон динди ага жаңылыктарды киргизе берип, бидаттарды киргизе берип эмне болуп калып атат? Дини өзгөрүп башка дин болуп калган да. Ошондуктан динде көрсөтөр бидат, динге жаңылык киргизүү бул өтө катуу тыюу салынган да. Амр ибн Лухай да Ибрахим динине бидат киргизген да. Жаңылык киргизген. Ошондуктан биз динде эмне деп айтылат? Куллу бидатын далал. Ар бир бидат, ар бир динге кошулган жаңылык бул адашуу деп айтылат. Куллу далалати финнар. Ар бир адашуу тозокто дейт. Бул кимдин сөзү? Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи сөзү. Ар бир бидат адашуу деп биз айткан жерибиз жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтты. Деп биз ар бир бидат адашуу деп Пайгамбар саллаллаху алейхи кайра айтып жүрсө, дайым айтат эле да, ар бир хутбада. Ар бир бидат адашуу, ар бир адашуу тозокто айтып жүрсө, кээ бир адамдар чыккан не дейт? Жок, ар бир бидат адашуу эмес. Жакшы бидат бар. Жок, мустахаб бидат бар. Важип бидат бар дегендер. Анык эле Пайгамбардын сөзүнө каршы. Көрсөтөр, эмне айтат? Жок. Ар бир бидат адашуу. Адамдар аны жакшы деп ойлосо дагы. Ибн Умар ушундай айткан. Ибн Умар радиаллаху анху айткан. Ар бир бидат адашуу адамдар жакшы деп ойлосо дагы деген да. Ошондо мына бул окуяда дагы эмне Ибрахим алейхиссалам коомунда ошол кез эмне болуп бурмаланып калып атат? Эмне болуп алар капыр болуп калып атат? Аларга Аллах таала элчи жөнөтүп атат, аларды капырлыктан чыгарыш үчүн. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошон жөнөтүлдү да. Аларды эмне капырлыктан нурга, исламга чакырыш үчүн туурабы? Ошол себеп менен келди да. Эмне себеп болгон экен? Ошо динге болгон жаңылыктар. Динге болгон жаңылыктарды киргизе берип, ошол жаңылыктар эмне болуп ширк киргизилген да. Эми диндеги жаңылык ушунусу жагынан да кооптуу, эмне экени көрсөтөр, динди бурмалап өзгөртүп башка эле дин болуп калат. Диндеги бидат бул динди ичинен талкалайт да, ичинен талкалайт. Мисалы бир мусулманга келип туруп, крестти тагын десең, крестти тагынабы? Айтат да, бул нерсе биздин динибизде жок дейт. Бирок келип туруп тумарды берсең, же болбосо жанагы тесмени берсең, тесмени, окутулган тесме деп берсең, аны илип алыш мүмкүн да. Бул нерсе бирок динде барбы? Бирок диндеге окшош болуп турбайбы? Ислам динде окшош болуп турбайбы? Ичинен талкалайт, көрсөтөрбү? А бирок бул ошол так эле христиандардын крестинде эле сыяктуу үкүм. Христиандар крест тагып атканда ширк кылабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы айткан? Ман аллака тамимадан факат ашрака. Ким өзүнө бир кайсы гана тумар такпасын, ширк кылды деген да. Крест болобу, темир болобу, тиги тырмак болобу, бүркүттүн тиши болобу, тиги тырмак болобу, карчыктын тиши болобу, эмне гана ракушка болобу, эмне гана болбосун, көз манчок болобу жана көрсөтөт. Эмне гана адам өзүнө илип албасын, ошо менен сактайт. Көз түйүүдөн сактайт, бир балайдан куткарат, же бир орун кетирет деп илип алган болсо, эмне экен? Ширк кылды дейт. Айырмасы жок да. Эмнеге христиандар кылганы ширк болуш керек? Эмнеге мусулманмын деп кээ бирлер тумар тагып алганыгы, тесме тагып алганы эмнеге ширк болбош керек? Ошол эле ширк. А бирок айырмасы кайсысы кооптураак? Эми суроо берейин сизге. Тумар кооптураакпы же крест кооптураакпы? Кайсысы кооптураак? Кайсысы зыяндыраак? Тумар. Тумар кооптураак. Эмнеге? Анткени бул көрүнбөйт, билинбейт, байкалбайт. Мусулман буга түшүп калат, муну туура экен деп ойлойт. А крест берсең мусулман андан аман, эметпейт, анан сактанат. Билет аны ачык эле бул адашып экен турабы? А көрөсүздарбы, ошондуктан бидаттын кооптуулугу кандай? Бул мусулман билбей эле ошо ширкке түшүп калат. Мисалы Исага дуа кыл десең эмне дейт? Айтат да, Аллахтан корк, мен христиан берем деп айтат. Пайгамбарга дуа кыл десеңчи? Адашып калышпайбы бүгүн? Мусулмандар деле ошентип атпайбы? Пайгамбардын дуа Мединага барып туруп, пайгамбардын кабырына бурулуп алып, ошол жактан дуа кыл деп атышпайбы? Адашып келе анан артынан ээрчип атышат. Арызданып, ошого арыздарыңды айт дейт. Өлөрүн айтып атат да. Көрсөтөрбү, бул кооптуу. Бул ошентип ичте талкайт. Мына ушундай эле Амр ибн Лухай ошол жактагы алдагылардын дининде деп, алардын биздин арабызда деп ойлойт эле да. Болгондо да көрсөң, сыйынуучу адам экен да. Көрсөң, ошондуктан биз дагы бир кайсы бир адам тууралуу жакшы ойдо болсок дагы, кандай сыйынуучу болуп ушундай көрүнүп атса да, ошол менен эле адашып кетпешибиз керек. Азгырылып кетпешибиз керек. Мына Амр ибн Лухайдын окуясы ушундай болгон. Анан ошентип өзгөртүп салып атат. Анан ошо Меккеде 300төн ашык бутпарас болуп калган да. Пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде элестетсеңер, бир дагы бутпарас жок эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи келгенде 300төн ашык бутпарас турган ошол жерде. Биринчи убакыттагы
Нух коомундагы бутпарастар чыгып калган да, даже ошолор келип калган. Ошолор дагы кийин суудан эметип жанагындай чөлдөн көтөрүлүп ошентип ошолор дагы келип калган да. Анан кийин эмне пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошолорду качан талкалаган? Теги Меккени баскандан кийин өмүр аяк жагына жакын ошолор талкалап чок кылган да. Ага да жетебиз да. Ошолор менен күрөшкөнгө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жөнөтүлгөн да. Демек мусулман биздин динибиздин максаты эмне экен? Ширк менен күрөшүү. Адамдарды жалгыз Аллахтын өзүнө сыйынууга алып келүү. Эми ошондой болгон экен, ошол убакытта демек Меккеде некен бутпарастар болуп кеткен экен. Бутпарастар, идолдорго сыйынуучулар болуп кеткен экен. Бирок өздөрүн биз Ибрахим динибизде деп ойлойт эле. Анан Абраха ал кезде. Абраха деген пайда болот. Ал ошол Йемен тарапта деди. Бул өзү христиан болгон. Анан алар христиан динине ошо арабтарды чакырабыз деп аракет кылышкан да. Анан Абраха аларды кантип чакырсак болот, өзүнүн динибизге кантип тартсак болот дейт, айтат. Эми аларды ошол өзүнүн дининдे бекем кармап турган нерсе бул эмне болгон? Арабтардын баарын бириктирип бир динде сыяктуу болуп кармап турган эмне болгон? Кааба болгон да, Кааба. Каабанын айланасында бүт арабтын баары Каабага барышат эле да, ажылык кылышат эле. Баары тең жылына бир барып ошол жерге дин алышат эле. Көрдүңүзбү? Ибрахимдин жерде. Ошол нерсе ошо Кааба аларды бир динде кармап турат эле да. Анан эмне кылат? Кой анда биз анда өзүбүз Кааба куралы дейт да. Абраха анан өзүнүн ал жака Кааба курат. Көрдүңүзбү? Йеменге өзүнчө Кааба курган. Анан ошол айтат Аллах немен арабтардан ошол меккеликтерден же эмелерден келип анан өздөрүнүн Каабасына мындайча айтканда неметип кызганып анын Каабасына барып ичине анан кажетін бүтүрүп салат да. Ошондой душмандык болуп атат да. Өзүбүздүн бир улуу Кааба болсо бул кандай биз атаандаш бизге эмне Каабаны куруп алды депчи. Болбогон бир нерсени бир самопал. Фальшивка да. Анан эмне кылат? Айкырып кажетін бүтүрүп салат ичине кирип. Анан ага ачууланып эмне кылат? Анан аскерин топтоп алып анан талкаламак болот. Аскерге анан эмне? Ошо аскерин эми талкалаш, чоң немени талкалаш үчүн эмне керек? Чоң жанаттар керек. Анан пилде неме болгон да, эч болгон да. Анан ошол менен келет. Келип анан Меккеге жакындап калган. Эми окуясы узун да. Окуя жакындап калганда эмне болот? Ал жактан Абдул-Мутталип пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы. Ошол убакыттын Меккенин мындайча айтканда мындай Меккедеги уруулардын мындайча айтканда эң таасирлүү мындай чоң мындай улуу бир көрүнүктүү бир адамдардын бири болгон болот да. Анан тиги басып келатат. Талкалайм деп. Анан эми тосуп чыгыш керек да аскерге келип сүйлөшкөнгө переговор болуп эмне болот эми бир нерсе белексилек берип койго кетиргидей кылыпчы. Анан Абраха анан күтөт. Анан бирөөлөр чыгат бекен, тосуп чыгат бекен депчи. Күтсө анан ошо Абдул-Мутталип чыккан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы. Ал чыгып келип анан келип жолдо деген Абраха келатып жолдон келатканда бир жакта төөлөр жүргөн болот да. Ошо төөлөрдү дагы эристип кетип алат да, тартып алат да. Эми чоң аскер менен басып алып азыр согуш менен келип атат да. Анан кимдин төөлүсү экенин башкара ойт да турабы. Биякта төөлөр бар экен, аларды айдап кеткен болот да. Ошол Абдул-Мутталиптин төөлөрү болот да. Анан келип Меккеге жакындап келгенде анан Абдул-Мутталип элден эми меккеликтердин арасында атынан чыкканда тосуп чыгып атат да булардычы. Анан келип туруп анан төөлөрүңдү бер дейт да. Төөлөрүңдү бер дейт да. Анан Абраха таң калат да. Мен азыр мунун Каабасын талкаган атсам, булардын динин жок кылган атсам, менден келип өзүнүн төзүн сурап атат, дүйнөсүн сурайт дейт да. Таң калат да. Неге мындай депчи? Өзүнүн жеке нерсин дегенде айтат да, мен бул төөлөрдүн ээси менмин дейт да. Бул үйдүн ээси бар дейт да. Өзү бул Кааба тууралуу алар башына ортурган эмес да. Билишкен да, бул Аллахтын үйү. Эмне болсо дагы Аллах Тааланы өзү коргоп коет депчи. Анын өзүнүн төөлөрүн башына ортурган да алчы. Эми төөнү берип кой депчи. Ошого чыккан экен да. Ошондо айтылат. Чынында эле ошондо. Эми бул жактан да, эми ушул жактан эмнени биз кандай пайда алсак болот? Кээде ашыкча деле көп Аллахтын дини үчүн деле көп неметпеш керек да, кабатыр болбош керек да. Аллахтын дини бул. Аллахтын дини. Биз өзүбүз үчүн ушул динге биз кызмат кылып калдыкпы? Биз соопко илешип калдыкпы? Ошого кабатырбаш керек да. Мусулмандардын абалы тууралуу. Аллахтын дини эчтеке болбойт. Түшүнүңүзбү? Канчалык гана аракет кылышпасын, капырларбы, бидатчыларбы, мунафыктар, ким гана эмне гана акмак кылышпасын, эмне гана кулук кылышпасын, эч нерсе кыла албайт. Бул дин эмне? Мунун динин өзүнүн ээси бар да. Инна дина индаллахи ислам. Чынында Аллахтын дини бул ислам. Ааламдардын Роббиси, ааламдарды башкарып турган
Эмне ошо Аллах таала эмне өзүнүн динин жок кылып салышы мүмкүн. Акыркы дин кыяматка чейин бул дин акыйкат боюнча бекем болуп тура берет. Эч ким эчтеке кылбайт. Бирок биз ошол динге кызмат кылуучу болуп, ийгиликке жеткендерден болуп кала алабызбы? Ошол бизди ойлондуруш керек да. Аллахтын дини каалайбызбы, каалабайбызбы, эмне Аллахтын дини баягы эртеби кеч баары деле үстөмдүк кылат да. Хуаллази арсала расулаху бил худа ва динил хак дейт. Ал дейт. Аллах таала ал дейт. Өзүнүн элчисин жөнөткөн. Туура жол менен жана акыйкат дин менен дейт. Лиюзхираху ала дини кулли. Бардык диндердин баарысына үстөмдүк кылыш үчүн дейт. Валау карихал мушрикун. Мушриктерге ал жек көрүндү болсо дагы дейт да. Көрсөң Аллахтын дини сөзсүз түрдө бардык диндердин үстөмдүк кылат да. Ага кабатыр болобуз. Бирок өзүбүз бул динге кызмат кылып калып атабызбы? Өзүбүздүн динге ушул динди карманып жүргөнүбүз абалыбыз кандай? Биздин жакындарыбыз, биздин коомубуз, алардын абалы кандай? Ошол жөнүндө ойлонубуз керек да. Ошол аракет кылышыбыз керек. Аллахтын дини болсо эмне эч нерсе болбойт иншалла. Анан ошондой келет дагы, анан Абраха келип жакындап келгенде мына жанагы окуя. Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил. Сен көрдүңбү сенин эгең пил ээлери менен кандай кылып койгонун дейт. Алам яжал кайдахум фи тадил. Алардын айла амалдарын алар текке кетирип салган жокпу? Варсал алейхим тайран абабил. Аларга каршы үйүр куштарды жөнөткөн жокпу? Тармихим би хажаратын мин сиджи. Аларга чопо таштаргандай чополор күйгөн чополдон болгон таштарды алардын үстүнө таштап жатышты дейт. Фажалахум касим макр. Ошентип аларды ал кургап калган жана чайналган чөп саман сымал кылып салды дейт да. Ошентип аларды жок кылган да. Ушул жыл эмне экен? Кантип белгилүү болгон экен? Пил жылы деп белгилүү болгон экен да. Илгери эми жыл санагы болгон эмес алардычы. Бул бир кайсы бир жылда бир кайсы бир окуя болсо, ушул жыл деп ошентип ошо окуя менен белгилеп коюшат эле да. Бизде деле негизи кыргыздар ошондой сыяктуу болчу экен илгеричи. Кайсы бир окуя менен ошо бул жылы ал жылы деп белгилеп коюшат экен да негизи илгери. Демек кайсы жылы төрөлгөн экен пайгамбар салсам? Пил жылы, э. Пил жылы. Бирок белгилүүсү дейт. Белгилүүсү 12-чи Рабиул аввал. Негизи көп китептерде, көп алымдары негизи 12-си деп айтат да. Рабиул аввал айында. Бирок ушул менен эмнени айтып атат? Шейх эмнеге ишарат кылып атат? Демек бул маселеде талаш бар экендигине ишарат кылып атат да. Кээбилер 10 деп айткан экен, кээбилер 12-си деп айткан экен деген талашка. Көрсөңүз кандай демеде кыска сөз менен ошого да ишарат кылып көрсөтүп кеткен да. Болгондо дагы 12-си бул алымдардын ортосунда эң белгилүү экен, белгилүү экен да. Бирок айтка 8-инде төрөлгөн деп да айткан да бар дейт, шейх айтат. 8-инде. Жана андан башка дагы сөздөр айткандар болгон. Эми талаш бар да, көрсөңүз. Так кайсы экен дагы аныгы. Так көрсөңүз мына ушул деп бир сөз менен мусулмандар да кандай сөз менен жыйналган эмес да. Талаш. Бул сөздөр бул маселеде кайсы күнү анык төрөлгөн экендиги талаш. Эми бүгүн кайсы бир адам пайгамбардын туулган күнүн майрамдайм дей турган болсо, кайсысын майрамдайт? 8-ин майрамдайбы, 10-ун майрамдайбы, 12-син майрамдайбы, кайсысын майрамдайт? Көрсөңүз, белгилүү так эмес да, бул анык эмес. Көрсөңүз, Аллах субхана таала ошол күндү атайын жашырып койгондон мүмкүн ушул сыры болгондур да. Ошол күндү өзгөчө бир майрам кыла албаш үчүн. Көрсөңүз, бул эмес. Анан ошондой эле кайсы күнү төрөлүп атат? Бирок биринчи күнү төрөлгөнү анык. Азыр бул жөнүндө сөз. Бул датасы боюнча деп айтып коелу. Шейх Альбани рахималлах бул Сахих ас-Сира деген, Сахих тасыкталган Сира деген китебинде мындай деген сөзү бар экен. Алдын айы тууралуу фишахри аквал бир нече сөздөр бар дейт. Ибн Касир Аль-Бидая ва Нихая жана китебинде башталыш жана бүтүш деп айтып, ошол китебинде айтып кеткен дейт. Бирок баары тең муаллак, иснады жок келет дейт. Мындай талаш бар дейт да. Анан алардын баары тең хадис илиминин таразасы менен таразалаш керек дейт. Бирок дейт 8-инде деп айтылган сөз, Рабиул аввал айынын 8-инде деп айтылган сөз, ушуну имам Малик келтирген дейт. Жана башкалары дагы сахих иснат менен дейт. Мухаммад ибн Жубейр ибн Мутим деген адамдан келип, бул улуу табиин. Ошондуктан Шейх Альбанинин сөзү, бул хадис илими да тасыктай турган бул кабарларды. Тарых алымдары, тарых хадистери ушуга таянышкан дейт, ошону туура деп айтышкан дейт. Кайсын экен? 8-и. Бирок бул белгилүү эмес да.
белгилүү. Бирок истат жагынан карай турган болсок, илим жагынан эгерде тастыктай турган жагынан карай турган болсок, 8 деген бул туурараак экен. Анткени ушул сөздүн жалгыз эле ушунун иснады менен келип атат кабар. Иснад билесиздер да, иснад деген эмне? Кайсы бир кабар келгенде ошо цепочкасы менен келет да, чынжырчасы менен. Бул айтты, ал мындан укту деп андай деп келет. Билесиздер, ошону эле жалгыз иснад менен келет экен. Ошо табиинге чейин жетет экен да. Имам Малик келтирген. Бирок көпчүлүк аалымдар эмне деп айткан? 12 деп айткан да. Көпчүлүк аалымдар 12 деп айткан. Аллаху алам дейм, Аллахка белгилүү. Аллах жакшы билет. Демек ушундан шейх айтат, пайдалуу айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы күнү же кайсы түнү төрөлгөндүгү анык белгилүү болбогондугунан алымдар чоң пайда эскерип кеткен. Эмне, кандай пайда? Демек анын төрөлгөндүгү менен эч кандай шариаттык өкүм жок да. Тула бир майрамдалыш керек, же бир өзгөчө бир ибадат болуш керек деген эч нерсе жок. Эгерде бир шариаттык өкүм боло турганда, анда белгилүү болмок да туурабы? Мисалы Рамазандын орозо кармайбыз, шариаттык өкүмдөр бар туурабы? Белгилүү, качан башталат, качан бүтөт. Хач, ажылык белгилүү, кайсы күндөрү, кандай болот, эмне болот, кайсы жакта кайсы ибадат болот туурабы? Кайсы бир шариаттык өкүм болгон нерселер, кайсы бир белгилүү болот туурабы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлгөн күнү белгилүү болбогондугу, демек бул менен эч кандай шарият буга байланган шариаттык өкүм жок дегенге көрсөтмө да. Аллах субхана таала атайын калаган да, көрсөтүрбү? Ушундай неменин бир кайсы бир Аллах таала өзү жакшы билген бир жамандыктын эшигин жапкан биз үчүн. Белгилүү болуп калыш. Эми көрүп атабыз да, христиандар кандай болуп келет, Пайгамбарды Исанын туулган күнүн майрамдайбыз деп, анын негизинде ага ашыкча болгон бир таазим болуп бара анага сыйынып да кетишет туурабы? Мисалы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсыда эмне деп айткан? Силер сөзсүз силерге чейинкилердин артынан эришип кетесиңер деген. Туурабы? Христиандар менен иудей жөөттөрбү, христиандар менен жөөттөрбү деген. Анан ким деген? Анан ким? Эми христиандарда крест тагылчабы? Мусулмандар тумар тагып алышат. Христиандар Исага дуа кылып деп атышабы? Мусулманмын дегендер кээбилер эмне кылып атат? Дуа кылып атышат. Бул демек мына дөтүгө дуа кылып атышат. Дуа Давуд алейхиссаламга дөтүсүн колдосун дейт. Кыдыр алейхиссаламга жолдошуң Кыдыр болсун дейт. Ушулар жокпу? Арбактар ыраазы болсун дейт, арбага колдосун дейт. Арбактарга сыйынчы. Бул болот атпайбы? Пайгамбарга барганда ошол шафаатын тилеп ошентип. Пайгамбар саллаллаху айткан, алардын артынан эришип барат. 7-январда эмнени майрамдашат? Иса алейхиссаламдын туулган күнүн майрамдашат. Мусулманмын дегендер дагы майрамдатпайбы? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнүн майрамдашпайбы? Маулид деп турабы? Мына ошо Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай эле алардын артынан эришип барат. Алардын артынан эришип барат. Демек кайсы бир адам Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам так мына ушул күнү төрөлгөн деп бир күндө айта турган болсо, анда эч кандай далил жок, анык далил жок да. Жанагы 8 деген дагы кимге бар такалат экен? Табиинге чейин бар такалып атат. Бир эле эң эле истаdı бар, эң эле жакшы деген ошол. Ошондо дагы ал табиинге чейин барып калат. Түшүнүңүзбү? Ошондон анык мына ушул так ушул күнү төрөлгөн деп эч ким айта албайт. Бирок пил жылы бул тууралуу көптөгөн текст, шариаттык тексттер келет. Ал-Хаким өзүнүн Мустадрак китебинде Ибн Аббас радиаллаху анхума келтирген сөздө ал мындай деп келет. Улидан набию саллаллаху алейхи вассалам амал фиил деп Ибн Аббас айткан экен. Бул сахаба, көрсөңүз, бул сахабанын сөзү. Сахабадан тасталып келет. Эми алар билет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөндөр айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам пил жылы төрөлгөн дейт. Ибн Аббас айтат. Анан Ал-Хаким айтат, бул чоң алым, хадистен алым, хада хадис сахих дейт. Бул сахих дейт. Бул хадис сахих. Шарт шейхейн лам яхружа дейт. Бул Бухари Муслимдин шартына туура келген. Ушул кабар дейт, бирок алар экөө келтирген эмес дейт. Имам Захаби айткан, ал шарт Муслим, имам Муслимдин шартына туура келет дейт. Ибн Исхак бул дагы ошол Ал-Хаким тарабынан жана башкалар келтирет. Абу Нуайм жана Байхакилер келтирет. Кайс ибн Махрама деген сахаба радиаллаху анху айтат. Улитту ана ва Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам амал фил. Мен жана Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам экөөбүз пил жылы төрөлгөнбүз дейт. Фанахну лидатан дейт да. Биз экөөбүз теңдеш болгонбуз дейт да. Сверстик болгонбуз дейт да. Тең жаш болгонбуз дейт.
Өздері ким екен? Қайс ибн Махрама деген ошо айткан экен да. Пайгамбар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи экөөбүз 1 жыл төрөлгөнбүз деп, 1 жыл төрөлгөнбүз деп. Эми бул так, ушул болду эми бүгүнкүгө чейин. Иншалла анан кийинкисин иншалла кийинки сабактууларда табыз. Азыр ошо токтоп туралы. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.